Бишкек шаардык клиникалык ооруканасынын алдында кезек күткөн бейтаптар башка күндөргө салыштырмалуу 2 эсеге көбөйдү. Көпчүлүгү жогорку температура, тамак оору менен кайрылгандар. Башкы дарыгер кийинки жумадан кызыл зона ачуу үчүн атайын даярдыктар көрүлүп жаткандыгын айтат. Ковид менен жана омикрон менен эметип калган штамп менен ооруган кишилер мындай келип атышат. Кескин түрдө көбөйө баштады. Шаар баягы ооруканалар кичинеден уже кызыл зонага өтүп атышат. Биринчи күндөн баштап кызыл зона ачылганы турабыз. Омикрон коронавирустун 4-чү толкуну катары дүйнө жүзүн каптап бара жатат. Кечээ Бишкек шаарынан омикрон штаммы катталып, шаар кызыл зонага кирди. Коронавирус боюнча статистика 2 күндө 2 эсеге өстү. Дарыгерлер бул баштагыга салыштырмалуу батыраак жайылышы менен кооптуу дешет. 13 январга карата коронавирус боюнча республикалык штабтан берилген маалымат. Бишкек шаарында 632, Ош шаарында 8, Чүй облусунда 42, Ош облусунда 5, Талас облусунда 8, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 22, Жалал Абад облусунда 15, Баткен облусунда 8 адамдан коронавирус табылган. Буга чейин Бишкекте 2 мектеп карантинге жабылган. Бүгүн 145-чи бала бакчанын жетекчиси менен тарбиячысынан коронавирус табылып, 10 күнгө убактылуу иши токтотулду. Саламаттыкты сактоо министри чектөөлөрдү киргизүү аймактагы абалга ылайык жергиликтүү бийликке жүктөлгөндүгүн билдирди. Ар бир аймакта ошол аймактын акими, губернатору же болбосо айылда айыл өкмөтү биздин эпидемиологдор менен чечиш керек. Кайсы жерде тойканаларда көбөйүп аткан болсо тойканаларды жабыш керек. То есть ошондой болуп ар бир местный орган өздөрү чечет. Аларга биз мүмкүнчүлүк бергенбиз. Мурдагыга салыштырмалуу бул ирет дарыгерлер бейтапты кабыл алып, дарылоонун жолун билет, атайын окуудан өткөн. Министрлик оор абалдагы бейтаптарга атайын орундарды ачуу тапшырмасын да берген. Саламаттык сактоо министерствосу даяр болчу. Биз больницалардын бүт бардык жеринде, аймактарда больницаларда койко-месталар даярдадык. Дары-дармектер 3-4 айга жетип тургандарды биз даярдадык. Средства индивидуальный защитадан даярдап, ошондой эле биздин медиктердин специализациясынан өтүп, медиктер дагы медсестралардын бүт бардыгы ушул ковид оорусу менен күрөшкөнгө даяр. Биринчи күндөн баштап биз 92, анын 80 мындай жөнөкөй бөлүм, ал эми 12 койка, булар жанагы палата интенсивная терапия же реанимация. Өтө ооруларды ошол жака жаткызабыз. Ошо менен баш аягы биз 92 койка ачылганы турат. Гүлсана Бапаева Бишкек шаарында жеке клиника иштеткен дарыгерлердин бири. Алар да бейтаптарды кабыл алат, бирок министрлик маалымат жагынан же башка жактан жеке клиникаларга көңүл бура элек. Бапаева министрликтин коронавируска каршы күрөшүндө системалуу аракет жок деп сынга алды. Жеке менчик поликлиникаларга деле борборлорго бирөө келип ушундай кылгыла, силер мынтип даярдангыла деген эч кандай кабар берилген жок. Ушундай эле кабарды менимче поликлиникада деле келет деген гана кабар бар. Тиги мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп эч ким бир мындай конкреттүү бир сунуш айтылган жок. Министрлик айтып коюу эле башка ыкмаларды кандай эмне кылыш керек бул жөнүндө көбүрөөк көңүл бурбаганы бир аз капалантат. Омикрон сасык тумоого окшош, бирок сасык тумоо эмес. Андыктан адаттагы антигриппин сыяктуу дарыларды ичүүдөн баш тарткандыгыңыз туура. Эгер сиздин температураңыз 2 күн бою 38ден ылдый түшпөсө, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылышыңыз керек. Ага чейин төмөндөгү эрежелерди эске алыңыз. Биринчиден, суюктукту көбүрөөк ичиңиз. Экинчиден, таза абага чыгуу сунушталат. Эгер сыртка чыгууга мүмкүнчүлүгүңүз болбой жатса, анда үйдүн ичинде айнекти желдетип, гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасоого туура келет. Негизинен ичиңиз менен дем алып, ичке жасалуучу көнүгүүлөрдү көбүрөөк кайталаңыз. Үчүнчүдөн, туура тамактануу керек. Бул дегени көбүрөөк суюк тамактарга басым жасаңыз. Жана ошондой эле сөзсүз түрдө түрлөп тамактануу керек. Бул дегени бүгүн жеген азыкты 4 күн бою сактап кое турган туура. Жылдыз Капарова, Темир Избасканов, 7 канал, Бишкек.